Биздин билим илим кызматкерлеринин профсоюздарынын ошол областтык комитетинде азыркы күндө 7 район, 1 шаар, 5 жогорку окуу жайы, мындан тышкары түздөн түз баш ийген 8 баштапкы профсоюз уюмдарыбыз бар. Булардын баарында областыбыз боюнча 36 миңден ашуун профсоюз мүчөлөрү турат. Биздин жылына өзүбүздүн жыл башындагы түзүлгөн иш планыбыз боюнча ар бир кварталда, мынтайча айтканда 3 айда бир жолу президиум областтын жана жылдын аягында бир жолу областтык комитеттин пленуму өткөрүлөт. Ал эми жылдын аягында жалпы жыйынтык боюнча жыл жыйынтыгын чыгарабыз. Эми негизинен өзүңүздөр билесиздер, биздин иш ошол өнөктөштүк катарында же болбосо ошол өнөктөштүктү чыңдоо, улантуу максатында Кыргыз Республикасынын президентинин ошол облусунда ыйгарымдуу өкүлчүлүгү менен 2 тараптуу келишим түзүлүп, ошол түзүлгөн келишимдин негизинде биздин билим илим кызматкерлеринин социалдык, экономикалык укуктарын жана кызыкчылыктарын коргоого көтөбүз. Эми мына быйыл 3 жылда бир жолу түзүлүүчү келишимибиз, макулдашуубуз быйыл бүттү. Мына жакынкы күндөрдө биз киргизгенбиз ыйгарымдуу укук өкүлчүлүккө. Кудай буйруса берсе, биз жакынкы күндөрдө пленум болот, пленумду бекитебиз. Эми бул 2 тараптуу өнөктөштүктөр менен түзүлгөн келишим бул Кыргыз Республикасынын эмгек кодексинин 41-52 беренелеринин негизинде ушу түзүлгөн. Ал эми мындан тышкары биздин эң төмөнкү болгон баштапкы профсоюз уюмдарыбыз мектеп директору айыл өкмөтүнүн менен түзүлүп 3 тараптуу. Ал эми райондук профсоюз комитет, райондук билим берүү бөлүмү, жергиликтүү райондук мамлекеттик администрациялар менен түзүшөт. Ал эми жогорку окуу жайларыбыз бириккен профсоюз комитети өздөрүнүн жогорку окуу жайдын ректорлору менен 2 тараптуу түзүшөт. Азыркы күндө областыбыз боюнча бүт бардык уюмдарыбызда эмгек келишимдери түзүлгөн. Бул Кыргыз Республикасынын эмгек кодексинин 50-чи беренесинин негизинде каттоодон өтөт. Каттоодон өтүп кол коюлган күндөн баштап бул тең укуктуу, мыйзамдуу деп эсептелинет. Ошонун негизинде областыбыздагы ыйгарымдуу укуктуу өкүлчүлүк ушу биздин кызматкерлердин социалдык, экономикалык кызыкчылыктарын коргоодо биргеликте ишке алабыз. Быйылкы жылы мугалимдерибиздин ден соолугун чыңдоодо же болбосо ошолордун үй бүлөсүнүн мындай дем алуусун уюштурууда биздин борбордук комитет, муну да баса белгилешибиз керек. Асылбек Токтоловичтун астындагы аппарат кызматкерлерине рахмат айтышыбыз керек. Быйыл 558 баланы окуучуну, бул жерде аз камсыз болгон үй бүлө бар, жарым жетим, тоголок жетим дегендер бар. Мугалимдердин балдары менен кошо биргеликте Чыңгараев атындагы балдардын ден соолугун чыңдоо борборуна бүт райондорубуздан, бул жагы чоң алай, эң алыскы райондор, бул жагы алай окуу жайлардан ушундай кылып туруп 558 баланы 3 агымда дем алдырып алдык. Биздин билим берүү тармагында облуста балдардын ден соолугун чыңдоо борбору жок. Мына мен ушундан баса белгилегим келип атат. Асылбек Токтоловичке чоң рахмат аппараты менен. Ушул силер тапкыла, биз силерге акчаны таап берейли деп, ушуну Чыңгараев атында балдарын чыгармачылыкта ден соолугун чыңдоо борборун 3 жылдан бери биз арендага, мындайча айтканда, ушундай 3 агымга суранып алабыз. Акчаны борбордук комитет таап берип, биз өткөрүп атабыз. Мындан тышкары, быйылкы жылына караганда фоттон бөлүнүүчү жолдомолорду көп бөлүп берди. Мындан тышкары областтык комитет, райондук жогорку окуу жайлар дем алуучу мугалимдерибизди, бул жерде биздин Мамакеев атында санатория бар, Жалалабад санатория курорту бар, борбордук комитеттин Красная Гвоздика деген дем алуучу жерибиз бар, Барчин профилакториясы бар, Араван районунда Чарбак санаториясы бар. Мугалим кызматкер ошол турган жалпы сумманын жарымы, мынтайча айтканда 50% төлөйт. А профсоюз биз
ошол район менен окуу жайлар менен 50% биз төлөп беребиз. Мисалы 14 миң путевканы мугалим өзү бир 6 миң төлөйт, калганын биз төлөп берип атабыз да. Мындан тышкары балдарды демалдырууда же болбосо кызматкерлерди демалдырууда ар бир район окуу жай өзүнүн финансылык каражатына жараша өздөрүнүн кызматкерлерин демалдырып атат. Мисалы Ноокатта Апшырата деген, Каракой деген, өзгөн районда Саламалик деген, Каракулчада Көңдүк, шундай чоң Сары Челек, шундай жерлерге Арсланбаб, шундай жерлерге мугалимдерибизди район окуу жайлар өздөрүнүн эсебинен жөнөтүп атат. Акыркы мына 3 жылдын ичинде биздин ушул түзүлгөн эки тараптуу өкүлчүлүк менен келишимибизде, макулдашуубузда биз ар бир айыл өкмөттөрүнө, районго, даже биз ушул президенттин Ош областын айгырында өкүлчүлүгүнө кат жолдогонбуз. Жан келип бүткөндөргө, муктаж болгондорго материалдык жардам берүү жагын чечип берсек, мисалы бул жерде айтыш керек, мугалимдерибиз мисалы райондун ичинде шаарларыбыз бар. Же райондун чет алыскы жерлериндеги жашагандар эмнеге муктаж? Мисалы жаш бүтүп келген кадр стимул болуш үчүн бир жерге барып туруп жайгаш үчүн жер тилкесин сурайт экен, квартира сурайт экен, квартира таап берсе, коммуналдык услугасы бар, свети, көмүр, отуну, шулардын негизинде биз кайрылганбыз. Мисалы айтсам, Өзгөн району былтыр 12 мугалимге жер тилкесин берди. Бул мындай сугат эмес жерден. Араван районунда 2 мугалимге үй салып берди. Ноокатта квартира берди. Кара Сууда жерди берди, үйлөрдү салып беришти. Шундай ушул өкүлчүлүк менен биздин ортобузда түзүлгөн макулдашуулуу иш жүрүп атат. Мындан тышкары эми укуктарды коргоо эң негизги маселе. Бизде айтышат да эми мугалим путевка үчүн профсоюз десе путевка университети жок. Мына акыркы мезгилдерде өзүңүз көрдүңүз. Биздин кызматкерлер март айынан баштап, апрелден баштап эмгек акылары көбөйдү. Бунда азыр бизде ушул мугалимдердин биз эмгек акысы көбөйгөндүгүнө тууралуу ар бир районда райондук, облустук окууларды жүргүзүп атабыз. Мына кече 11-12 күнү биз Ноокат районунда жалпы директор, профсоюз, ошол жердеги аппарат бухгалтериясын топтоп өткөрдүк. Мындай окуу семинарларды Алайда өткөрүп келдик. Өзгөн шаары, Өзгөн районунда өттү, Кара Суу районунда өттү. Кийинки семинарларыбызда да планыбызда бар, өткөрөбүз деген ниеттебиз. Ушул негизинде себеби мугалимдер мындай жаңы айлык акы төлөрдө өздөрүнүн мектептеги кантип түзүлөт тарификация. Же болбосо эмгек көрүүгө кайсы мезгилде чыгыш, качан кайтат. Же болбосо мына төрөт үчүн бүлүчендер, эмгекке жарамсыз баракчылар. Же болбосо майрам күндөрүндө иштегендерге, түнкү сменде иштеген мугалимдерге кантип төлөө жөнүндө кээ бири түшүнүксүз да. Биз ошонун негизинде Кара Суу районунда бүт райондун башкы эсепчилерин, расчетный бухгалтерларды, экономисттерди баардыгын топтоп туруп жалпы окуу семинар өткөрдүк. Мына ошонун негизинде райондордо азыр ошо айлык акынын кадрдык иш кагаздары бар бул жерде. Мисалы айтсак, кадрга ишке киргенде кантип эмгек китепчесин толтуруш керек. Же болбосо чыгарда кантип алып кетиш керек. Же болбосо бул жерде көпчүлүк эле ушул келет алып кетип калат. Ушул боюнча маселелер көп. Анан эми бизде эмгекти коргоо боюнча райондорубузда Кара Суу, Ноокат, Өзгөн райондорунда эмгекти укуктуулукту коргоо боюнча инспекторлорду алдырганбыз. Себеби биринчи максат ушу эмгек кызматкерлеринин социалдык, экономикалык укуктууларын жана кызыкчылыгын коргоо. А бизде мына бул жерде биздин башкы укуктуулукту, эмгекти коргоо жана башкы инспекторубуз бар, Ажмамат Эшболот. Бул ушул эми өзүңүз билесиз, кээ бир мугалимдер өзүнөн тартынып, өзүнүн атын айтпай, ооз-2 кайрылуу менен жөнөтөт да бизге. Бул жерде ушул биздин телефондор бар, чалышат. Агайлар, мындай болуп атат, кандай кылып чечип берсеңер деп. Ал эми кээ бирлери арыз менен карайт.
Бұл арызды қарау өзүнчө жол. Бұл үшін ошол жердегі ең төменгі ұйым, баштапкы профсоюз ұйымын күчтүүлөө түшүбүз керек. Баштапкы профсоюз күчтүү болгон болсо, ошол жердегі эмгек тартиби, ошол эмгекчилердин кызыкчылыктары, укуктулары өз ордунда чечилип, өз ордунда корголот. Ошондуктан биз мына бүтүп келгендерге стимул катарында мотивация болсун деп туруп, ушу айыл өкмөттөрү, мамлекеттик жергиликтүү администрациялар менен тынымсыз байланыштабыз да.